Атым Нурболот. Өзüm Токтолдон барам. Токтолдон жашым 23-тө. Берде ушул кесиптин өтүкчү болуп иштегениме 7-8 жыл болуп калды. Бул кесипти негизи тайкелерим эң биринчи тайкелерим иштешти бизден мурун. Тайкем байкемди үйрөттүм, мен бир тууган байкемди, байкемден анан мен үйрөнүп, азыр иштеп атабыз. Байкемге иштейбиз азыр. Ошондо тактап айтканда канча жашыңыздан баштап? Тактап айтканда көп эле болуп калды. Башында кичинекейимде где-то 10 жашымда бут майлап иштечик биринчи. Андан кийин ошо өтүкчүлүктү үйрөнүп, байкем үйрөткөн, ошо үйрөнүп азыр именно өтүкчү болуп иштеп атканым где-то 7 жылдай болуп калды. 17-16 жашымда баштагам. Өтүкчүлүктү. Канча бир туугансыз? Үйдө 4 бир тууганмын, үйдүн кичүүсү менмин, 2 кыз, 2 бала. Бул жумуштун өзгөчөлүгү кыйын, негизинде эле кыйын. Кир жумуш десек болот. Бирок таза иштегенге аракет кылсак таза эле болот. Дагы өзгөчөлүктөрү. Мисалы кимдер иштеп болот? Көбүнчө бул жумуш эме өнөрлүү адамдарга, көп эле адамдар жакшы эме өздөштүрүп кете албайт. Таланттуу адамдар, кандай десек, кол өнөрчүлүктү билген адамдар көбүнчө жакшы иштеп өздөштүрүп кете алат. Иш жагынан болсо, доход жагынан болгондо жакшы эле тапсак болот. Күндө орто эсеп менен канча акча табасыз? Bir gün orta esep menen 1000 сом. Анын ичинде расходторубуз да бар, өзүбүздүн материал, аренда, ошондой эле материал расходторда, майда чөйдө расходторубуз бар. Бул жерде бизде абдан эле конкурент көп, өтүкчүлөр аябай эле көп. Бу жерде эки эле ушундай вариант бар. Либо өзүңдүн клиенттериң жакшы жазап берип, клиент көбөйтүп өзүңө чакырышың керек, же болбосо клиент чакырып, эшикке чыгып, ушундай иштешиң керек. Мен учурумда болсо, мен көбүнчө өзүмдүн клиенттерим менен көп ар бир келген клиентти жакшы мамиле кылып, жакшы жазап берип, кайра келчүдөй кылып өзүм эметем. Клиенттерим көп эле. Туруктуу кардарларыңыз бар. Жогорку билим 11-класста бүткөм. Андан кийин лицейге тапшырган болчумун, дизайнер, веб дизайнерге. Ал жакта толук бүтпөй калып, таштап салгам да. Ал окууну бүтпөй калганыңызга ушул кесипке кызыгып кетүүңүз болдубу же дагы башка себептер болдубу? Башка себептер да бар. Эрте үйлөнгөндөн кийин окуганга көп жетише албай калдым, иштеш керек болуп калды. 2 кызым бар, кичинекей, 2-де, чоңу 4-тө. Жакшы. Канча жашта үйлөнгөн боласыз? Мен мектепти бүттөрү менен үйлөнгөм, 18 жашымда үйлөндүм. Мисалы, ушул эле жумушту өнүктүргүм келет. Мага негизи бул жумуш абдан жагат. Бир аз тыйын болсо өнүктүргөнгө көзүм жетет. Анткени берде мен бир гана ремонт обувь бут кийим менен жасоого эмес, андан башка жаңы заказка тиге алам, колдон келет, портмент, сумка, жаңы бут кийим заказ келишет, аларда тигип беребиз. Эми ошол тыйын жагынан болсо, ошону өнүктүргүм келет, бирок азыркы бу жерден именно тапкан акчам үй бүлөнү камсыздаганга эле жетет да. Баягы чоң суммада кредит алгандан коркуп отказ бергенмин да. Башка эмелерден, башка бизнесмен адамдардан кайрылыш элекмин. Бизге азыр мындай клиент келди. Бул кроссовканын сеткасы айрылып калыптыр. Мен азыр замена сеткасын алмаштырып атам. Муну машинкага тигебиз. Машинканын атайын өзүнүн капрон жиптери болот. Швейный жиптер тиккенге болбойт, айрылып кетет. Бул машинаны канча сомго сатып алдыңыз эле? Бул машинанын баасы 7000 сом турат. 6000-7000 примерно. Баасы өзгөрүп турат, ар кандай таможнядан өтөр баасы менен. Бар, мисалы, ар бир ремонтко өзүнчө балдар бар. Мисалы, бул кроссовканын азыр сеткасын алмаштырып атам. Мунун баасы 500 сом болот замена.
Андан башка ремонттар бар, например, набойка, подметка деп коет, алар 200 сомдон 300 сомдон замена. Жанагындай клейинен чип кеткен бут кийимдер болот, аларды айландырып кургой тигебиз, алар 200 сом болот. Мисалы, мен азыркы жазып аткан бут кийимге примерно 1 саат убакыт кетет. Бар материал сатып алабыз, сетка сатып алабыз, сетканы болсо атайын бут кийим саткан магазиндер бар, ошол жактан алабыз. Мадинадан алабыз. Канча бут кийим оңдоого күнүңүз жетет? Точно эсепте көрүлөбүз, бирок примерно где-то ремонтка жараша кээинки клиенттер жеңил бут кийимдер келип калат, алар болсо где-то 20-30 жазганга, 20 бут кийим жазганга. Кээинки сложный ремонттар келип калат, адан максимум 3-4 жазайсың. Кээде даже бир бут кийимди эртеден кечке чейин жасап каласың. Сложностуна жараша.